26-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. УКМК Жалал Абад маданият техникумунун директору абитуриенттерден пара алып жаткан жеринен кармалды. Атайын кызмат билдиргендей, аталган техникумдун директору абитуриенттерге жасалма жол менен тоскоолдуктарды жаратуу аркылуу окуу жайга кирүү үчүн акча талап кылганы аныкталып, опузалап пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жетекчи акча алып жаткан жеринен кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Сокулук өзүн принц атап өспүрүмдү бутун өптүрүүгө мажбурлап бычак менен денесин кескилеген шектүү кармалды. Алгач окуянын видеосу соц тармакта тараган. Чүй облустук милициясы билдиргендей, 25-июлда жабырлануучунун ата-энеси милицияга арыз менен кайрылган. Арыз ээси 24-июль күнү Сокулук айылынын Калинин көчөсүндө жашаган И аттуу жигит алардын 16 жаштагы уулуна бычак менен жаракат келтиргенин билдирген. Уулу алган жаракаттарынан улам ооруканага жаткырылган. Окуя катталып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 19 жаштагы жигит кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда соттук укуктук экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Кримтөбөл Көлбаевдин бир тууганы апасына карата адилеттүүлүктү талап кылууда. Маркум Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин бир тууганы Жолдошбек Көлбаев президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Көлбаев кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга шектелип аткан апасы Майя Алиевага карата иши адилеттүү жана мыйзам чегинде кароону суранды. Апамдын жашы 76-да, ал инсульт алып, төшөктөн тура албай жана так сүйлөй албай жатат. Ошондуктан биз сиздерге кайрылууга аргасыз болдук. УКМК апама каршы иш козгоп, иш Октябрь райондук сотуна каралууда. Ага кылмыштуу топтордун мүчөлөрү боюнча берене коюлган. Мунун максаты үй бүлө мүчөлөрү жашаган үйдү жана батирди, анын ичинде бардык мүлктү конфискациялоо болууда, дейт Жолдошбек Көлбаев видео кайрылуусунда. Ал соттор апасынын оорусуна карабастан сот отурумдарын шаштылыш өткөрүп жатканын, ал тургай алардын үйүндө сот отурум өткөрүшкөнүн айтып даттанууда. Көлбаев Жапаров жана Ташиевден жеке жолугуп сүйлөшүүнү суранды. Ал өзү дыйканчылык менен алектенип, саясатка аралашпаганын айтат. Ушул эле видеодо Көлбаевдин адвокаты Бакытбек Жумашев дагы бийликке кайрылып, Кримтөбөлдүн апасына каршы иште мыйзам бузуулар болуп жатканын билдирди. Ал айрыкча конфискациялоо 1998-жылдагы эски мүлктү дагы камтыганы. Болбосо ишти легалдаштыруунун мезгили 2008-жылдан 2022-жылга чейин деп көрсөтүлгөнүн дейт. Кримтөбөл Камчы Көлбаев Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы эң белгилүү кримтөбөлдөрдүн бири болгон. Аны мыйзамдагы ууру деп аташкан. Көлбаев 2023-жылдын 4-октябрында аны кармоого байланышкан атайын операция учурунда күч кызматкерлери тарабынан жок кылынган. Андан кийин УКМК Камчы Көлбаевдин $1 миллиард активи камакка алынганын билдирген. Ведомство 850дөн ашык мүлк, анын ичинде хан сарайлар, клубдук үйлөр, батирлер, эс алуу борбору, ресторандар жана аңчылык чарбалары тууралуу маалымдаган. Бишкек муниципалдык мектептердин дээрлик жарымында сабактар 7:30-да башталат. 2024-25 жаңы окуу жылында Бишкектеги 44 мектепте сабактар 7:30-да башталат. Бул тууралуу шаар мэриясы билдирди. Муниципалитеттин маалыматы боюнча 14 мектепте сабактар 7:30-да башталып жатат. Бул номер 69, 29, 70, 61, 9, 13, 95, 102, 4, 23, 33, 38, 43, 67 мектептер. Жаңы окуу убактысында бул мектептер которулат. Номер 6, 24, 27, 48, 54, 83, 3, 14, 26, 37, 60, 62, 64, 2, 7, 8, 25, 47, 31, 42, 55, 68, 72, 74, 96, 12, 45, 52, 65, ошондой эле номер 1 Лебединовка мектеп гимназиясы. Ошентип 44 муниципалдык мектепте сабактар 7:30-да башталып турат. Буга чейин министрлер кабинети Бишкектеги мектептерде сабактарды 8ге чейин баштоого уруксат берген токтом кабыл алган. Бул идеяны мэрия сунуштап, ал бул чара жолдорду тыгындан бошотууга жана балдардын коопсуздугун камсыздоого жардам берет деп билдирген. Президент азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана Ишеналы Арабаев табылды. Өлкө башчысынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, 20-кылымдын башындагы саясий элитанын өкүлдөрүнүн жана улуттук лидерлердин өлкө алдындагы эмгегин белгилөө максатында ушул жарлыкка кол коюлду. Ушул адамдар кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин ынанымдуу жана жүйөлүү далилдер менен далилдешип, 20-кылымдагы жаңы мамлекеттүүлүктүн башат
форматында болушту. Бирок бул наам өлкөбүздүн башкы көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмерлеринин мекен алдындагы эмгегин эч кемите албайт деп айтылат билдирүүдө. Жапаров бул жарлыгы менен жалпы билим берүү, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окугандарды патриоттук духта тарбиялоо үчүн азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын эмгеги жөнүндө тиешелүү материалдарды иштеп чыгууну, ошондой эле бул тема боюнча илимий практикалык конференцияларды өткөрүүнү тапшырды. Мындан тышкары азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында кеңири маалыматтык, пропагандалык иштерди жүргүзүүнү тапшырды. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар автономиялуу республиканы түзүүдө олуттуу роль ойногон. Өткөн кылымдын 30-жылдарында алардын баары контрреволюциялык ишмердүүлүк үчүн айыпталып камакка алынып, көбү атууга кеткен. 50-жылдары алардын баары өлгөндөн кийин акталган.